сүт бир сливочный масло чыгарсам да, же бир башка бир продукция чыгарсам, мен ал ишканам иштейт да. Мен ал ишканамга бир 10 чакты налог, салык төлөйм. Анан мен иштеп чыгарган товардын акчасы бир белгилүү бир нарк чыгып калат да. Сырттан келген товарды биз контрабанда кылып алып келип атабыз да, көбүрөөк. Анан алардын наркы биздикинен арзан болуп калып атат. Албетте адам сырттан келгенди алат да. Биз өзүбүздүн ишкерлерди чыгарган товарларга ишенич жок болуп атпайбы? Себеп дегенде анан бул деле айтып атат, мен да арзаныраак кылышым керек деп, качествосун төмөндөтүп коюп атышат да. Анан биз ишенбей калып атабыз да. Демек эмне кылыш керек? Биз бир продукцияга шу продукцияны чыгарабыз десек, мурда союз кезинде айтканда силер деген алайлыктар деген картошка эккиле деген. Себеп деген картошка жакшы өнүгөт экен деген да. Аравандыктар силер күрүч эккиле, өзгөнүктөр силер мындай эккиле деп туруп бардыгын бөлүп койгонда, биз да ошону кылышыбыз керек да. Мисалы, Ош шаары кайсы продукцияларды көбүрөөк чыгарыш керек? Ош шаарынын возможносту кайсыларга бар? Эт болушу мүмкүн. Эт продукциялары бизде кеңир. Эгерде эт продукциясы бизде иштеп чыгарылып аткан болсо, демек ошол продукция сырттан келип аткан ошол эле продукцияга башкачараак бир салык болуш керек же бир төлөмү болуш керек да. Себеп дегени биз өзүбүздүн товар оборотубуз болуш керек да.